Саламатсыңарбы, урматтуу биздин баракчанын катталуучулары, урматтуу достор. Менин атым Мамбеталиев Урмат. Мен Эко Исламик банкта каржылоо башкармалыгынын башчысы болуп эмгектенем. Биздин банк эң биринчилерден болуп Кыргызстандын финанс рыногунда ислам принциптери менен иштей баштаган. Бүгүнкү күндө биз толугу менен ислам принциптерине шайкеш иштерди алып барабыз. Ислам каржылоосунун бүгүнкү күндө көптөгөн түрлөрү бар. Биз эң көп колдонгон түрү мурабаха деп аталат. Мурабаха кыргызчага которгондо мөөнөтүн узартып алуу дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн биздин кардарлар банкка бир товарды алып берүүнү буйрук кылышат. Ал товар шариатка каршы келбеген товар болуш керек. Банк ал буйрук кылган товарды алып, ал товардын ээси болуп, ээси болгондон кийин гана ошол товардын үстүнө өзүнүн үстөгүн кошуп, мөөнөтүн узартып, ошол сураган кардарларга берет. Дагы бир эң негизги шарты бул кандай гана үстөк башында кошулса, ошол үстөк кандай гана жагдай болбосун, кандай гана өзгөрүүлөр болбосун, үстөк алмашпаш керек. Ислам принциптери менен каржылоонун эң негизги өзгөчөлүгү бул кардар менен банк чогуу тобокелчиликтерди мойнуна алышат. Бардыгын кардарга жүктөп койбойт банк. Мисалы үчүн 2020 жылы бүткүл дүйнөдө биздин Кыргызстанда пандемия кризиси болду. Пандемия кризиси болгондо мамлекетте карантиндер жарыяланып, көптөгөн ишкерлер, көптөгөн биздин кардарлар жумушсуз калышты. Алар банкка кайрылышып, мөөнөтүн узартып берүүнү, пролонгация кылууну суранып келип жатышты. Биз канча убакытка алардын графигин өзгөртсөк дагы, узартсак дагы жаңы кошумча үстөк кошпой узартып жаттык. Ал эми салттуу түрдө иштеген банктар пролонгация, реструктуризация берип жатканда жаңы кошумча үстөктөрдү, проценттерди кошуп берүүгө аргасыз болуп жатышты. Себеби аларда жаңы процент кошуш керек. Анткени алардын акчасы менен кардарлар убакытын узагыраак колдонуп калып жатты да. Ислам принциптери менен иштешүүнүн дагы көптөгөн өзгөчөлүктөрү, көптөгөн пайдалуу жактары бар. Ошол себептен урматтуу биздин баракчанын катталуучулары, урматтуу биздин достор, сиздерди биздин банк менен кызматташууга чакырам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.